жер адиси деп атпайбызбы, айыл өкмөттөгү жер адиси. Айыл өкмөттөгү жер адиси азыр эмне менен убара? Айыл өкмөттөгү жер адиси жер сатмай менен убара. Кимдин чеги кайсы жерде? Андай болбосо. Кандай эме менен бериш керек? Ошону менен убара. Булар мисалы айылга чыгып жерди көрүп атат дейсиз. Иштегендери биз Данияр Тургазович, иштегендери бар. Булар бардыгын эле айыл башчыларга гана ишенет. Мен жаман дебейм жер адистердичи, мисалы үчүн. Мына канчасы иштеп атат, мен ушулар менен иштешип атам. Буларда ошол не бар. Может болушу мүмкүн, жанагындай бир келип сиз айткандай да бар. Экинчиси, бул жер адис деген бул азыр мына прорабы бар. Жер адисчи. Строители бар. Конкурска өтсө эле жер адис боло берет экен да азыр. Бар, анын жер адиси айтып айталы. Башкы главный специалист деп алынат. Кимдер гана жок жер адистечи. Ошол эми системага алып барыш үчүн гана сиз айткандай эмне агырынам жок дегендей, хотя бы жер адистин ошол турак жайга да тиешеси бар, ошо строители, бир земледелиге бир тиешеси болуш керек да. Булар азыр бардыгына кийлигишип атат дейм. Айыл өкмөттөгү бир адисиң салыгына чыкпай калса, салыгына чуркайсың, туурабы? Киши тозуп майрам деп калса, майрамына чуркайсың. Желе килиш керек десе, желегине чуркайсың, ушундай болуп атат. Маселе ушундан кетип атат да. Ушул жерден аксап атабыз да. Ошон үчүн анан иштин алдыга жылбай аткан ошондон болуп атат да.